Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым, биз кабырга кирген учурубузда биздин байлыгыбыз болбойт, бийлигибиз болбойт. Эң өкүнүчтүүсү тааныш билиштер дагы болбойт. Бүгүн албетте через бирөөлөр аркылуу бир нерсе ишиңиз түшүп дагы маселелерди чечип кетишиңиз мүмкүн бул дүйнөдө, бул жашоодо. Бирок ал жердеги периштелер, кабырдагы периштелер взятка албайт, пара албайт, акча албайт, оор маселелерден да. Кабырда чыныгы адилеттүүлүк бар, чыныгы жүздөр бар, чыныгы адилеттин ээлери бар ал жерде. Ал жерде эч кимге каралбайт. Өлүп кетип жатканыбыз учурубузда бизге бул дүйнөдөн бир кепин насип кылышы мүмкүн. Ал дагы насип кылган адамга насип кылат. А бүгүнкү учурда селдер жүрүп атат. Канчалаган 33 миллион дейби дагы канча адамдар запкы жеп атат. Өзүбүздө кече канчалаган селдер жүрдү. Айтор, бул маселелер өтө оор маселелерден. Кудайдын берип жаткан бизге эскертүүсү, көзүңөрдү ачкыла, чегарадан чыгып кетип атасыңар деген бизге белгилер түшүнгөн адамдарга. Биз күнөөдөн, айыптан, кемчиликтен көбүн кылып жасап жаткан учурубузда бизге эскертүүлөр келет. Албетте, булардын табияттагы болуп жаткан кырсыктар, Аллахтын аскерлери кылып жаткан кырсыктар, булар албетте бизге чоң эскертүүлөр. Булардан сабак алышыбыз керек. Бир ушул учурда айтпаса болбойт, зулумдук тууралуу. Өтө күчтүү физический жактан тынымсыз качка бергендей өгүз болуп калган, жегени да өгүздөй, иши дагы өгүздөй дейт го. Өтө күчтүү бир жигит бар экен. Ал көп учурда көп адамдарга зулумдук кылып коет экен да. Күндөрдөн бир күн анын колуна бир жара чыгат экен. Жара эч айыкпай коет. Аны ошол учурдагы табиптерге, врачтарга алып барса, колду кесиш керек дейт. Бул жерден кесишет. Бул дагы иши менен тирүүлүгү менен жүргөн учурда дагы колу ооруп, дагы жара уланышты баштайт. Бул жагына дагы кайра. Түшүнбөй калат, врачтарга алып барса, врачтар кескенбиз, тозалаган, эчтеке жок, түзөлүш керек эле. Түшүнбөй калат. Бул жагында кесиш керек деп, бул жагын чыгынак жагынан кесишет. Ал дагы кайгыда колу жок эми элестетсеңиз, колу бир жок, колу жок. Эки колу жоктор бар, мисалы үчүн. Эми жөн эле элестетсеңиз, колу жоктор туалетке киргенде эмне кылат? Жөнөкөй эле мисалы. Туалетке киргенде эмне кылат элестетсеңиз? Сиздеги бул неамат канчалык күчтүү экендигин, эми түшүнсөңүз, ал туалетке киргенде эмне кылат эки колу жоктор? Ойлонуп турган маселеби? Бунун колу эч түзөлбөй коет. Бул жагы дагы текшертейин десе, дагы башталган болот кичинеден. Эми биз бул жагын кесип дагы майдалап бөлүктөргө бөлө албайбыз денеңизди. Биз сырын биле албай атабыз бул оорунун. Түзөлүш керек эле негизи деп табиптер айтат да, врачтары. Анан бул ойлонуп, сырын таба албай жатабыз, ойлонуп көрүңүз дегенден бул ойлонуп үйүнө барып ойлонуп көрсө, бир учурда ошол тренировканы кылып өгүздөй болуп аркемге тийишип жүргөн учурда бир көлгө жээгинде бир балыкчыны көрүп калган экен. Балыкчы балык бересиң мага деп, жок бул балдарым бере албайм, балдардын рызкы десе дагы койбостон балык тартып алган да, балыкты алып алган. Ошону адал деп өзүгө адал кылып өзүгө жол издеп жеген. Ошол учуру эсиге түшүп, ошол нерсе себеп болуп аткан болушу мүмкүн деп врачтарга айтса, врачтар анда сиз барып көрүңүз, ошондон кечирип акысын адал кылсын, балким ошондон болушу мүмкүн деп врачтардын айтуусу менен бул издеп дарегин таап дагы ошол адамды издеп келет, кечирим сурайт, акысын адал кылыңыз деп. Ал дагы кечирет. Кечиргенден кийин баягы оорусу токтойт да. Эмне үчүн айттым? Бүгүн биз зулум кылып жаткан, душмандык кылып жаткан, өзүбүздө акча, бийлик бар болуп туруп, биз кыйнап жаткан адам бир эле жай намазды жайып туруп, тасбихин тартып туруп, намаз окуп туруп, колдорун жаратканга жайып туруп, Аллахым, сен берген бийлик менен бул мага зулум кылды.
Sen күчтүү кылып койдуң бул пендеңди. Күчү бар. Sen берген күчтү керектүү жерде эмес, мага колдонуп койду. Sen күчтүүлөрдөн дагы күчтүүсүн, күчтүүдөн дагы күчтүүсүн, бийлиги бардан дагы бийлигиң күчтүү сенин. Аларды сага тапшырдым. Өзүң маселесин чеч деп койсо, ишенип кое бериңиз, ал кааласа менмен деген спортсмени болсун, менмен деген бийликтүүсү болсун, жетип турган жерге жетип калат ал. Мен күчтүү болсок дагы бир окко эле турган пенделербиз да. Бир акесин ого тийсе болду өлөбүз. Ошондой экен, мындай назик жаныбыз менен зулумдук кылышыбыз, бирөөлөргө душмандык кылышыбыз бул эң туура эмес нерсе. Албетте, урматтуу мусулман биртуган, бүгүн күчүңө, байлыгыңа, бийлигиңе, тренировкаңа ишенип туруп, бирөөнү башыга тырс дедирип койсоң, арадан 3 күн өтпөсөн, өзүңү башыңа доң дегенди жейсин. Ал сөзсүз, ал анык жейсин ага. Себеби зулумдук бул дүйнөдө дагы кайтат, сөзсүз түрдө. Жамандык кылганыңыз кайтат. Кайтар дүйнө. Бул жашоонун эрежеси кайтар дүйнө, кайтат өзүңө баары бир. Көрбөгөндүгүн ашыкчасы менен көрүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бирөөгө зулум кылбастан жашайлы. Бул бир кичинекей жаш кызды багып алышат бир үй бүлө. Ал үй бүлө колунда бар байлыгы, бийлиги бардыгын өзүнүн ордунда болгон бир үй бүлө болот да. Кызды багып алып, атасы жок, башкасы жок, эч ким таанышы жок, бир туугандары жок. Ал кызды багып, башында кичине жакшы мамиле кылдык, бирок зулумдук күчөйүштү баштады. Күндөн күнгө баягы зулумдук күчөйүштү баштады дейт да. Баягы балага эч бир жакшы мамиле кылбайбыз, келген учурда дагы эшикти кичине катуураак жабылып кетсе да баягы кызды карайбыз. Эшик ачылып калса дагы айнектерди жапса дагы, идиштерди жууган, полторду жууган, айтор барды жокту иштерди кылган дагы ушул эле, бирок эң күчтүү зулумдук жеген дагы ушу байкуш кыз эле дейт да. Ушунчалык зулумубуз күчөйүп кетти баягы кызга карата. Ушунчалык жетер жерине жеткизип койдук баягы кызды. Байкуш кыз бир жер орун десе дагы больницага алып барбай жөн эле таблетка дарыларды берип коюп ошентип эле. Өзүмдүн балам, өзүмдүн кызым ооруса больница биринчи очерет, биринчи орунда. Баягы балдарым кеткен учурда, балдарымдан калган, мектепке кеткен учурда балдарымдан калган тамак ашты жейт баягы байкуш кыз дейт. Итке мамиле кылгандай кылып калганбыз дейт. Менин өмүрлүк жолдошум күн сайын баягы кыз ура турган адат чыгарды дейт. Бир нерсе иш айтат, кылбай койсо дагы урат. Кыла албай кала турган иштерди айтып туруп атайын ура турган адат чыгарган. Зулум ушунчалык күчөйүп кетти дейт баягы кызга карата. Байкуш кыз биздин үй бүлөбүздө зулумдук көрдү. Ушунчалык жан дүйнөсүндө кир толуп кыйналгандыктан баягы кыз күнөрдөн бир күн качып кетти дейт. Качып кетип, эми буну бийлиги бар өмүрлүк жолдошум воен тармагында ишти башка издештирип кызды бир жерден таап келишти дейт. Таап келгенден кийин баягы балам уруп тепкилеп урушту баштады баягы кызды, качып кеттиң сен деп. Берген тузубузду жеп туздугубузга түкүрдүң дегендей кылып урушту баштады. Мен башында ичим күйөт эле, койго урбагыла дейт элем, бирок азыр зулумдук көрө берсең, сен дагы көнүп калат экенсиң ал нерсеге деп айтат да баягы аял. Мен дагы унчукпай койдум дейт. Урат, өмүрлүк жолдошум электрошокер алып келген дейт. Электрошокер менен бир иш айтса, кылбай койсо, электрошокер менен урат. Биринчи жолу урганда өзүнөн кетип калды. Андан кийин көнүп калды, күн сайын ушул электрошокер менен кыйнай турган, азап бере турган адат чыгарды дейт. Бир нерсени айтат, мөмө бир нерсе алмасам алып кел дейт. Берет, баягы жакшысын алып келет. Жакшы болсо дагы баягы жаман алып келипсиң деп урат дейт. Акчаны берсе, көчөгө чыгарсак, ал кошуналар да билип калыптыр, бул кыз байкуш зулум жеп атат деп, кошуналар өздөрү тандап жакшыларын дүкөндөн алып берип жөнөтчү экен. Көзү дагы көрбөштү баштаган экен байкуш кызды. Биз билбеген экенбиз. Билиши дагы каалаган эмес экенбиз, кыз дагы айткан эмес экен бизге дейт. Элесеңиз, зулумдукта ушунчалык туу чокусуга жетип калган да. Байкуш кыз чыдаган, бар жокко чыдаган. Бул айтылып аткандары, сөзгө айтылып аткандары, анын өзүнүн уулу бар эле, перзенти бар эле. Ал өмүрлүк жолдошу бар. Ал кыз байкуш. Кыз канчалык зулум жеген, ал кыз өзү билбесе, ал
Кудай Таалага аян, ошо кыздын өзүнө аян эмне гана жамандыктарды көргөндүгү. Себеби айта албайт ал кыз. Ошентип зулум кылышты баштады дейт өмүрлүк жолдошум. Күндөр өтүп зулумдук күчөйүп, ал кыздын эки көздөн эч көрбөй калды дейт. Эптеп баса албай дагы калды дейт. Күндөрдөн бир күн кетип калды, биз дагы издебедик, себеби эки көзү көрбөгөн кыздын не кереги бар деп биз дагы жөн койдук. Мен ойлоп калдым, ушул Кудай Таала бизди жазалайбы экен, ушу зулумдук кылып койдук ушу кызга, бир кечирим сурасам болот эле деп ойлоп койдум, бирок мани дагы берген жокмун бул нерсеге. Бирок күндөр өтүп турмушубуз өтө жакшы эле дейт, бактылуубуз дейт. Балдарым чоңоюп, кызымды турмушка бердик, баламды үйлөдүк. Бирок балам бир жыл өтүп перзенти болуп, перзенти көзү көр төрөлдү дейт. Эки көзү тең көр экен. Мен ошолду дароо эсиме түштү, баягы кыздын эсебиге Аллах Таала бизди жазалады деп ойлодум. Бул арада өмүрлүк жолдошум дагы пенсияга чыкты. Жумуштары бүтүп пенсияга чыкты. Күн сайын үйүбүздө уруш талаш башталды дейт. Арзыбаган нерселердин адынан уруш талаш болот дейт. Кудун баягы кызга жүзүм алып келген учурда жаманы бар экен деп уруш кылган сыяктуу, арзыбаган нерсеге уруш кылган сыяктуу, экөөбүздүн ортобузда, үй бүлөбүздө арзыбаган нерсенин айынан ызычуу жана ызычуу уруш. Врачка барып дагы көрсөтүп, дагы перзентти болобуз деп балдарыбыз, угул балам аракет кылды, башка кылды. Балалуу болосуңар деди врач. Ошентип экинчи перзентти болушту, экинчи перзенти көзү жакшынакай төрөлдү дейт. Бирок 6 айдан кийин ал баланын дагы автоматтык түрдө эки көздөн көрбөй калды дейт. Эч бир көзү көрбөй калды. Мен ошондо өзүмө жетти, ошо кызды издейин, табайын, ошону зулумдук кылганбыз, ошону кечирим сурайын, алдан өтөйүн. Ошону деп болуп атат бул семьябыздагы, үй бүлөбүздөгү жамандыктар деп барып издеп таптым дейт. Издеп тапсам ошо мечитте, бир мечитте экен, кызмат кылып мечитте экен. Себеби анын бара турган башка жери дагы жок эле деп ошол кызды таптым. Таап кечирим сурадым. Өзүм үйүмө алып келдим. Азыр эң жакшы сорттогу тамактарды беремин, эң жакшы караймын кызды дейт. Кызга кошуп эки көзү көрбөгөн, көзү азиз эки көр неберемди дагы караймын. 3 көргө өзүм кызматчы болдум. Күйөөм менен күн сайын уруш талаш боло берип, ал жинни болуп калды дейт. Ар бир нерсеге нерв боло берип, жинни болуп калып, азыр жиндиканада дейт. Күйөөм жиндиканада, балам оорукчан, өзүм эки көр неберемди ага кошуп бир көр кызматчысы болуп калдым дейт. Мына бийликке таянып туруп зулум кылыштын кесепети. Бүгүн бийлик бар, колдо күч бар, зулумду кылып кое бер. Бирок эстеп кал, тактап, билип кал, ал сөзсүз башыңа өтө чоң проблема болуп кайтат.